Саламатсыздарбы, кымбаттуу бүтүрүүчүлөр. Жалпы республикалык тестирлөөгө даярдык көрүү максатындагы кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Өткөн сабакта биз сиздер менен негизги тесттин 3 бөлүгү болгон эне тилиндеги текстти окуу жана түшүнүү бөлүмү жөнүндө маектешкенбиз. Ал эми бүгүнкү сабагыбыз мына ошол теманын айланасында улантылмакчы. Сиздердин эсиңиздерге салып кете турган болсок, бул тапшырманы аткаруу үчүн текст 400-850 сөзгө чейинки сөздү өз ичине камтыйт дагы, ар түрдүү стилде, тактап айтканда, илимий, публицистикалык же көркөм документалдык стилдеги тексттерден 2 үзүндү же болбосо айрым бир маанилик жактан байланышкан, бири-бирин толуктаган үзүндүлөрдүн тобу болушу мүмкүн. Биз сиздер менен өткөн сабакта мына ошол өз алдынча турган бир текст болуп эсептелген Айгүл гүлү жөнүндө маектешкенбиз. Ал эми бүгүнкү сабакта бири-биринин маанилик жактан байланышкан, толуктаган, айрым учурда көз караштар боюнча каршы келген пикирди өз ичине камтыган 2 үзүндүнүн мазмуну менен таанышмакчыбыз. Мындай тапшырмалар сиздердин текстти кунт коюп окуп, ой жүгүртүп, талдап, жана карата түзүлгөн суроолорго так жооп берген жөндөмдүүлүгүңүздү баалайт. Эмесе, сиздер менен мына ошондой үзүндү тексттерге көңүл буруп, жана ошондой эле мазмунун таанышып, суроолорго жооп бергенге аракет кылып көрөлү. Тапшырма 2 үзүндүдөн турат дагы, үзүндүнүн биринчи бөлүгү байыркы замандан келгендер деп аталат. Жер жүзүндө жашоо тиричилик өкүм сүргөнүнө 4 миллиардтай жыл болуп калды. Бул убакыттын ичинде биздин планетабызда анда азыр жашаган жандыктарга окшогон көптөгөн макулуктар жашап өткөн. Алардын айрымдары түр өзгөртүп, тиричиликтин кийинки формаларын, ал турсун азыркыларынын башатын түзгөн. Башкалары өз артынан тукум калтырбай жок болуп кетиши да алардын бир кезде бар болгондугунун, тоо тек катмарларындагы таш болуп калган калдыктары менен издери гана эсибизге салып турат. Бирок ташка айланган калдыктарынан гана белгилүү болгон жандыктар күтүлбөгөн жерден биздин замандаштарыбыз болуп чыккан учурлар да болот. Мына ушундай тирүү байыркылардын эң белгилүү үлгүсү болуп, албетте, манжа канаттуу балыктардын заманбап өкүлү болгон латимерия эсептелет. Бул жандыктар жерде 400 миллион жыл мурун палеозой доорунун так ортосунда пайда болушкан. Бардык жагын эске алганда, дал ушул балыктар жер үстүндөгү омурткалуу жаныбарлардын баарынын башаты болгон болуш керек. Ал эми суудан чыкпай коюуну оң көргөн манжа канаттуу балыктар мезозой доорунун аяк ченинде болжолу менен 80 миллион жыл мурун курут болушкан. Тактап айтканда, 1938 жылга чейин ушундай деп ойлошкон. Аталган жылы болсо, Африканын чыгыш деңиз жээгиндеги балыкчылар канаттары жакшы өнүкпөй калган, колго окшогон түрү кызык балыкты кармап алышкан. Өз табылгасын алар жергиликтүү музейдин кызматчысы Маржори Латимерге көрсөтүшүп, ал белгилүү ихтиолог Джеймс Смитке кайрылган. Ошондо да сыккан профессор да көзү көрүп турган нерсеге араңдан зорго ишенип, алдындагы жандык бүтүндөй дүйнөнүн палеонтологдору динозаврлардан бир аз мурун жок болуп кеткенин анык билген макулук экенин түшүндү. Демек балдар, бул тексттен сиздер мына ушул биздин динозаврларга чейин эле жок болуп кетти деп эсептелген латимерия жөнүндөгү маалыматты өз ичине камтыгандыгы жөнүндө билип турасыздар. Ал эми кийинки үзүндү мына ушул биздин биринчи тексттеги үзүндүгө мааниси боюнча жакын экендигине көңүл буруп, кайрадан экранга карап көрөбүздөр. Экинчи үзүндү төмөнкүчө аталат. Күтүлбөгөн табылга.
Изилдөөчүлөр Антарктиканын батыш бөлүгүндө иш жүргүзүп жатышкан. Ошол жердеги калыңдыгы 182 метрди түзгөн музду чуңкур айтып оюп, алар диаметри 20 сантиметр болгон тегерек тешик жасашты. Окумуштуулар жасалган тешикке узун трос менен көрмө камераны түшүрүшкөндө, креветкага окшогон белгисиз бир чаянсымал жаныбар адегенде объективдин жанынан сүзүп өтүп, анан троско жармашып алды. Ошол креветка сөрөйдүн чоңдугу 7,6 сантиметр эле. Тирүү чаянсымал жаныбардан башка изилдөөчүлөр Антарктикалык суулардан медузанын мурутун табышкан. Окумуштуулардын болжолдоосу боюнча, бүтүн жаныбардын чоңдугу 30 сантиметрге жетиши мүмкүн. Окумуштуулар жанагы креветка өңдүү жаныбар изилдөөлөр жүрүп жаткан жерге океандан сүзүп келе алмак эмес деп эсептешет. Анткени ага чейинки аралык 19 километрден ашып, изилдөөгө алынган суунун көлөмү болсо өтө аз болчу. Алиги жаныбардын суунун дал ушул участкасына туш болгону анча ыктымал эмес. Ошого чейин адистер күндүн жарыгы жетпеген жана суунун температурасы дээрлик тоңуу чегине жеткен муз катмарынын алдында микроорганизмдер гана өкүм сүрөт деп ойлоп келишкен. Изилдөөчүлөрдүн ою боюнча, жаңы ачылыш тирүү жандыктардын экстремалдык шарттарга биз ойлоп жүргөндөн алда канча көбүрөөк ылайыкташа алгандыгын далилдейт. Изилдөөчүлөрдүн пикиринде, бул факт окумуштуулар үчүн ири жаныбарларды башка асман телолорунан, мисалы, Юпитердин Европа аттуу спутнигинен табуу ыктымалдуулугун жогорулатат. Демек, сиздер мааниси боюнча бири-бирине жакын келген эки үзүндүнүн мазмуну менен таанышып чыктыңыздар. Дагы бир эскерте кетчү нерсе, суроолор боюнча жоопторду издеген учурда сиздер ар убакта текстке кайрыла аласыздар. Эмесе азыр мына жогорудагы биринчи жана экинчи үзүндүү үчүн атайы түзүлгөн суроолорго көңүл буруп көрөбүз. Ал суроолор бири-бирин айрым учурда толуктайт, окумуштуунун же болбосо автордун көз карашын билдириши мүмкүн, же болбосо алар бири-бирине кайчы пикир дагы болуп калышы ыктымал. Анда эмесе экранга көңүл бурабыз. Биринчи үзүндүдө тирүү байыркылар деп кайсы жаныбарлар аталган? Жооптун варианттары төмөн жакта көрсөтүлөт. А. Жердин терең катмарларында жашагандар. Б. Таш болуп калган калдыктар түрүндө табылгандар. В. Тоо тектерине окшогондор. Жана Г. Жаңылыш түрдө эбак жок болуп кеткен деп эсептелгендер. Эмесе, биринчи үзүндүдөгү ар бир жооптун варианттарына талдоо жүргүзүп көрөлү. Алардын биринчисин карап көрүңүздөр. Демек, биринчи суроого А вариантындагы жоопту карап көрөлү. Ада жердин терең катмарларында жашагандар деп берилген. Бирок тексттин мазмунунда суунун терең катмарында, муздун терең катмарында жашаган жандыктар жөнүндө сөз болду. Бул жерде жердин терең катмарынан табылган жандык жөнүндө сөз болгон жок. Андыктан А варианты туура эмес жооп болуп эсептелет. Б вариантына көңүл буруп көрөлү. Таш болуп калган калдыктар түрүндө табылгандар тирүү байыркылар деп аталган жаныбарларга кирет деп берилген. Бул жооптагы туура эмес. Байыркылардан калган жандыктар табылгандан кийин анын таш бетиндеги айрым бир сүрөттөлүшүнө окшош экендигин изилдөөчүлөр байкоо жүргүзгөн. Демек, бул жооптагы туура жоопко кирбейт. В вариантында тоо тектерине окшогондор деген жооп берилген. Демек, жаныбарларды тоо тектерине окшоштурууга мүмкүн эмес. Андыктан бул жооптагы логикалык жактан туура келбегендиктен туура эмес жооптордун катарына кирет. Ошентип, биз бул суроого туура жооп катары Г вариантын эсептесек болот. Тактап айтканда, жаңылыш түрдө эбак жок болуп кеткен деп эсептелген жандыктар биздин бүгүнкү учурдагы тирүү байыркылар деп эсептеген жаныбарларга кирээрин
текстте айтылып өткөн. Ушул сыяктуу эле кийинки тапшырмага дагы көңүл буруп көрөлү. Мында биринчи үзүндү баарыдан мурда эмнени далилдеп турат деген суроо берилет. Көңүл буруп көрсөңүздөр, бул тапшырмадагы биринчи үзүндүгө ылайык түзүлгөндүгү анын суроосунан эле байкалып турат. Жооптун варианттарына көңүл буруп көрүңүздөр. Жалпы биринчи үзүндүнүн мазмуну боюнча ой жүгүртүп көрүп, туура жоопту аныктаганга аракет кылып көрөлү. А. Миллиарддаган жылдардын ичинде жерде көптөгөн ар түрдүү жаныбарлар жашап өткөн. Бирок бул жерде далилдөөчү эч кандай маалымат болбогондуктан, бул жалпы гана мазмунуна тиешелүү сүйлөм болгондуктан, туура жооптордун катарына кирбейт. Б варианты. Азыркы тирүү жандыктар бул байыркы формалардын түрү өзгөргөн уландысы деген жооп берилген. Эмесе көңүл буруп көрөлү. Азыркы тирүү жандыктар чындыгында эле байыркы формалардын түрү өзгөргөн уландысы экендигине биз макулбуз. Ал эми анын тексттин мазмуну менен кандай байланыштуулугу бар? Бизди кызыктыргандыгы, байыркы жок болуп кетти деп эсептелген жандыктардын бүгүнкү күндө биздин замандаш экендигин далилдөө болуп саналат. Андыктан бул жооп дагы туура эмес жооптордун катарына кирет. В вариантында жашоонун байыркы формаларын изилдөөнү таш болуп катып калган калдыктар боюнча гана жүргүзүүгө болот деп айтылган. Албетте, бул дагы туура жооп эмес. Анткени таш бетиндеги калган сүрөттөмөлөр, калдыктар биздин байыркы жаныбарларды изилдөөгө жардам берет. Ал эми алардын айрым бир табылгалары мына ошол жок болуп кетти дегендерди жокко чыгарат. Натыйжада бул жооп изилдөө үчүн жардам тийгизгени менен байыркы жандыктарды таптакыр жер бетинен жок болуп кетти дегенге каршы турат. Андыктан В варианттагы туура эмес жооптордун катарына кирет. Туура жооп байыркы мезгилдерде жашаган айрым жаныбарлар биздин замандаштарыбыз болуп чыкты деген сүйлөм эсептелет. Бул сүйлөм биздин текстте дагы кездешкендигин биз дароо эле аныктап алсак болот. Кийинки тапшырмада мына ушул суроо андан ары улантылгандыгын көрүп жатабыз. Бул дагы биринчи үзүндүгө ылайык туура жоопту 34-49 саптар менен таанышып чыгып гана аныктоо керек экендиги көрсөтмө катары берилгендигин көрүп турасыздар. Суроо төмөнкүдөй. Латимериянын табылышы кандай фактыны жокко чыгарган? Жооптун варианттары төмөнкүдө берилген. А. Бул жандыктар жер жүзүнө 400 миллион жыл мурун пайда болгондугун жокко чыгарат. Б. Манжа канаттуу балыктардын 80 миллион жыл мурун жок болуп кеткендигин жокко чыгарат. В. Байыркы тирүү жандыктардын келбетин алардын тоотектеринде калган издеринен калыпка келтирсе болоорун жокко чыгарат. Жана Г. Манжа канаттуу балыктардын жер үстүндөгү бардык омурткалуу жаныбарлардын башаты болгондугун жокко чыгарат. Эми карап көрүңүздөр. Бул маалыматтарга таяна турган болсок, А вариантында бул жандыктар жер жүзүндө 400 миллион жыл мурун пайда болгондугун жокко чыгарбайт. Бул чыныгы эле факты. Демек, бул жооп туура эмес. Б вариантына көңүл бура турган болсок, манжа канаттуу балыктар 80 миллион жыл мурун жок болуп кеткендиги жөнүндө фактыны жокко чыгарган жок. Демек, туура жооп бул учурда Б варианты болуп эсептелет экен. Тактап айтканда, илимпоздор бул жаныбардын 80 миллион жыл мурун жок болуп кеткен деген ойду айтып жүргөн болсо, 1938 жылкы табылгадан кийин бул факты жокко чыгарылгандагы Латимериянын жер бетинде дагы деле бар экендиги жөнүндө маалымат илимий жактан далилденгендигин сиздер тексттин мазмунунан көрүп турасыздар. Ушул сыяктуу эле тапшырмалар бир үзүндү менен экинчи үзүндүнү салыштыруу максатында же бир үзүндүнүн ичиндеги айрым бир бөлүктөрдү бири-бирине салыштыруу максатында дагы түзүлүшү мүмкүн. Ошондойлордун бирине көңүл буруп көрөлү. Карай турган болсок, бул жерде
34-49 саптар 15-19 саптарга карата эмне болуп эсептелет деген суроо түзүлгөн. Ал үчүн мына ушул саптардын мазмуну эмне жөнүндө экендигин аныктоо зарыл. 34-48 саптарда окумуштуулардын изилдөөлөрүнө ылайык таш бетиндеги айрым сүрөттөр деңиз алдында табылган латимериянын так өзү экендиги аныкташкан. Ал эми 15-19 саптарда мына ушул деңиз алдындагы балыкчылар тарабынан табылган латимерия жандыгы жөнүндө айтылган. Демек, бул учурда А вариантында биринчи ой экинчи ойду төгүндөгөн жок. Демек, бул жооп туура эмес. Б вариантында биринчи ой экинчи ойго натыйжа катары келген жок. Бул жооп дагы туура эмес. В вариантында биринчи үзүндү экинчи үзүндүдөгү мазмунду жалпылаган жок. Демек, бул жооп дагы туура эмес жооптордун катарына кирет. Туура жооп Г варианты болуп эсептелет. Анткени чындыгында эле балыкчылар тарабынан табылган латимерия жандыгы анын байыркы экендиги окумуштуулар тарабынан кийинки үзүндүдө далилденгендиги жөнүндө айтылган. Демек, эң маанилүүсү бул жерде суроо менен иштеп жаткан учурда сөзсүз түрдө көрсөтүлгөн үзүндүгө кайра-кайра үңүлүп карап, бирин экинчисине салыштырып, анын же далилдегенин, же төгүндөгөнүн аныктап алууга өзүнүн жардамын тийгизет деген ойду айткым келет. Эмесе, кийинки тапшырмага көңүл буруп көрөлү. Мында экинчи үзүндүгө ылайык түзүлгөн суроону көрүп турасыздар. Ал мындайча: шитен чаянчасынын да бактериялар коомдоштугунун да жашоосундагы кандай жалпы өзгөчөлүк алардын биздин мезгилге чейин сакталып келүүсүнө мүмкүнчүлүк берген деген суроо берилген. А варианты денесинин түзүлүшү. Демек, бул бактерия менен шитен чаянчасынын бүгүнкү күнгө чейин жашап келүүсүнө анын дене түзүлүшү гана жардам берүү дегенден биз алыспыз. Андыктан А варианты туура эмес жоопторго кирет. Б варианты жылуу сууда жашагандыгы. Бул жооп дагы логикага жатпайт. Анткени Антарктика өтө суук, катаал. Андыктан тереңдиктеги муз алдында жашаган жандык жылуу сууда жашашы мүмкүн эмес. Бул жооп туура эмес жооптордун катарына кирет. Албетте, шитен чаянчасы бактериялар сыяктуу эле өтө тез өнүгөт. Бирок биздин мезгилге чейин сактап келүүсүнө анын тез өнүгүүсү анчейин деле маанилүү эмес. Бул жооп дагы туура эмес жоопторго кирет. Себеби канчалык тез өнүккөн жандыктар дагы эгер атаандаштары көп болсо, башка жандыктар үчүн азык зат катары пайдаланып кетсе, көбөйүп бүгүнкү күнгө жетиши мүмкүн эмес болчу. Демек, В варианты дагы туура эмес жоопторго кирет дагы. Туура жооп катары албетте Г варианты атаандаштары жок болгондугу деген жооп эсептелет. Эң маанилүүсү сөзсүз түрдө тексттин мазмуну менен таанышып чыгуу абзел. Бүгүнкү сабак сиздер үчүн кандайдыр бир пайда келтирген болсо, биз сиздер үчүн абдан кубанычта болмокчубуз. Ушуну менен сабагыбыз соңуна келип жетти. Келээрки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.